Салам урматтуу достор. Бүгүн биз кыргыз тили майрамына арналган өзгөчө күн тууралуу сүйлөшөбүз. Ар бирибиз үчүн эне тилибиз бул эң ыйык жана баалуу байлык. Кыргыз тили бул биздин жүрөгүбүздүн, акылыбыздын жана жан дүйнөбүздүн үнү. Ал бизди ата-энебиз, чоң ата, чоң энебиз менен байланыштырат. Ушул тил аркылуу биз ата-бабаларыбыздын тарыхын, салттарын жана маданиятын үйрөнөбүз. Кыргыз тили кенен жайлоолордун, бийик тоолордун, тунук суулардын тили. Ушул тилде биз жомокторду угуп, ырларды ырдап, досторубуз менен ойногонду жакшы көрөбүз. Бүгүн кыргыз тили майрамында келгиле эне тилибизди дагы да сүйүп, барктаганды үйрөнөлү. Кыргыз тилинде таза кооз сүйлөйлү, ырларды жаттайлы, китептерди окуйлу. Анткени тилибиз канчалык бай болсо, биздин дүйнөбүз да ошончолук кооз жана кызыктуу болот. Эне тилибизди сүйөлү жана коргойлу. Майрамыңыздар менен! Майрамга карата силерге эки ыр окуп берейин. Биринчиси — кыргыз тилге каалоо. Дүйнөгө адам болуп жаралгандан, энчиге эне тилин алган чактан кылымдарды каарытып сүйлөп келет. Кыргыз болуп кыргыз тилде ата-бабаң аркалап көтөрүшүп турмуш жүгүн, өстүрүп, өнүктүрүп эне тилин урматтап урпактарга берип келди. Көнөртпөй кылымдардан таза дилин. Теңдеши жок чоң дастандар бул дүйнөдө жаралышкан кезегинде ушул тилде. Улутка улуу сыймык эне тилин урпактарың жеткиришти ушул күнгө. Келаткан эзелтеден ыйык белек, турмушта аба суудай бизге керек. Кыргыз тил кылымдарды кыдыра бер, кыргыз элиң өзүңө болуп жөлөк. Экинчи ырдын аты — кыргызга эмне керек? Өңү сары, көзү көк, өзөгүндө сөзгө бек, өрт жүрөктүү курч кайрат, өткүр мүнөз, эл элек. Өткөн сайын убакыт, өзүмчүлдүк желкелеп, өгөйлөшүп бири-бирин өзүбүздү келекелеп. Өкүнүчтүү иш кылып, өксүт барат тебелеп, өнөр болду ар кимге, өз элин турмай жемелеп. Өлүмсөк жандар чыгышты, өбөктөп жүргөн термелеп. Өзгөрүп барат нарк насил, өзгөлөр бизде эркелеп. Өлкөбүз качан оңолуп, өсө турган кез келет. Өзүбүз бизге эске келбесек, өрнөктү бизге ким берет? Өсөбүз десек бийикке, өзгөрүлгүс дил керек. Өчүрбөйм десең күнүңдү, өркүндөп турган тил керек.